Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президенттигине аттанган талапкерлердин катышуусундагы теледебаттардын экинчи күнүн баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем в прямом эфире общественного первого канала, телеканала Лото-24 и Кыргыз Радио Су. Второй день теледебатов кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Телерадио каналдардан тышкары бизден түз эфирдесиздер онлайн режиминде КТРКнын сайтынан, КТРК мобилдик тиркемеси аркылуу жана Facebook официалдуу баракчасында сиздер көрсөңүздөр болот. Ал эми бул эфирдин жүрүшүндө түз эфирди алып баруу кызматын Светлана Ахматалиева жана мен Алмаз Касымалиев аткармакчыбыз. Прямая трансляция теледебатов доступна на сайте канала ktrk.kg, в мобильном приложении КТРК, а также на нашей официальной странице в социальной сети Facebook. А сейчас, уважаемые телезрители, позвольте представить участников сегодняшних дебатов. Это кандидат в президенты Кыргызской Республики Омурбек Бабанов. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Арыстанбек Абдулдаев. Кандидат в президенты Кыргызской Республики Токтаим Умиталиева. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу теледебаттардын катышуучулары, урматтуу талапкерлер. Азыр биздин теле таймаштын жүрүшү туурасындагы эрежелер менен таанышып алыңыздар. Сиздерге жалпысынан ар бириңиздерге 25 мүнөттөн убакыт берилди. Анын алгачкы 1 мүнөтүн сиздер көрүүчүлөргө, шайлоочуларга кайрылуу үчүн жумшайсыздар. Андан кийин 9 мүнөттүк убакыт кыргыз тилинде сунушталган жалпы теманын тегерегинде талкуу жүргүзөсүздөр. Экинчи раундда дагы 9 мүнөттүк убакыт бөлүнөт жана анда орус тилиндеги теманы талкууга аласыздар. Үчүнчү раундда 5 мүнөттүн тегерегинде видео суроолорго жана интернет суроолорго жооп бересиздер. Видео суроолорду биз бир канча күн мурда орус жана кыргыз тилдеринде Кыргыз Республикасынын баардык аймактарынан топтоп келгенбиз. Экранга чыккан 12 кутунун ичинен ар бириңиздер жеке өзүңүздөр каалаган санды тандап, ошондо катылган суроого жооп бересиздер. Тактай кетели ар бир раундга бөлүнгөн убакытты так колдонууга аракет кылыңыздар. Үнөмдөп калууга да мүмкүнчүлүк жок. Ашыктагы пайдаланууга жол бербеңиздер, себеби ар бир раундда бирдей убакыттык мүмкүнчүлүк сакталышына аракет кылыңыздар. Эгерде убактыңыздар калып калган болсо, биз толуктоого мүмкүнчүлүк беребиз. Жок, айта турган сөз жок десеңиздер, анда аны нөлгө чыгарып, кийинки раундга бирдей убакыт менен өтүүгө биз шартты коймакчыбыз. Тактап айтканда, экинчи раундга өтүп атканда сиздердин ар бириңиздерде 15 мүнөттөн убакыт калыш керек. Ал эми үчүнчү раунддун башталышында ар бириңиздерде 6 мүнөттөн убакыт калыш керек. Акыркы 1 мүнөттүк убакытты сиздер кайрадан жыйынтык сөз кайрылуу үчүн жумшайсыздар. Я вкратце еще раз повторю правила на русском языке. Уважаемые кандидаты, вам дано по 25 минут вашего личного эфирного времени. Наши дебаты состоят из 3 раундов. В первом раунде моим коллегой Алмазом будет озвучена общая тема для обсуждения на кыргызском языке. На первый раунд вам дается 9 минут. Во втором раунде я озвучу также общую тему для дискуссии. На второй раунд вам также дается каждому по 9 минут. В третьем раунде вам предстоит ответить на видео-вопросы от наших граждан, пришедшие к нам со всех регионов республики, а также на интернет-вопросы, пришедшие к нам от интернет-пользователей. Сейчас я обращаюсь к интернет-пользователям. Вы можете отправлять свои вопросы нашим кандидатам на номер WhatsApp 0551 74 81 18, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram КТРК_Live. Мы призываем вас быть достаточно активными. И, уважаемые кандидаты, не забудьте в конце дебатов оставить по 1 минуте, чтобы у вас была возможность выступить с обращением к своим избирателям. Анда эмесе биз алгачкы 1 мүнөттүк убакытты учурашуу жана кайрылуу үчүн жумшоого башталсак, анда Өмүрбек Токтогулович, сиз баштап берсеңиз, убактыңыз кетти. Урматтуу мекендештер, кадырлуу менин элим. Мен 47 жаштамын. Менин негизги максатым бул Кыргызстанды өзгөртүп туруп, мамлекетибизди тез өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуу. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күнүгө эрте мененден баштап кечке чейин менин каралоо болуп атат. Тоскоолдуктар бут тосуп атат. Бирок менин алдыга койгон максатымды, урматтуу элим, силер колдоп атасыңар. Биз сөзсүз жеңишке жетебиз. Себеп дегенде Кыргызстаныбызды өзгөртө турган убакыт келди. Биздин жолубуз, Кудай буйруса, алдыга жол деген программа менен иш жүзүнө ашырабыз.
Дорогие кыргызстанцы, мне 47 лет. Вы знаете, я поставил амбициозную цель – изменить нашу страну. Моя цель, чтобы моя страна была в числе 10 быстро развивающихся стран. Вы видите, с утра до вечера по общественному телеканалу черный пиар идет. Но мы обязательно добьемся цели. Рахмат, уақытыңызды жіберіңіз. Арыстанбек мырза, сіз. Урматтуу кыргыз журтум, мен айтылуу Теңиртоодон ат башыданмын, Кошо айылынан. Менин ошо президенттикке бараткан себебим өзүңүздөр көп болуп атасыздар, дүйнө эле бир туңгуюкта такалып турат. Адамзат жаралганда тили болсок жаралып, турмуштун мукташтыгынан бир бос үй ойлоп таап, кылыч ойлоп таап, акыркы убакта ошо техника ойлоп тапканы менен адамдын аң сезими дагы бир өйдө бир рост болуш керек экен. Ошондо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан Манас дастаны аркылык кыргыздын байыркылыгын, улуу касиетин, жомок менен жашаганын, сыйкыр иштеткенин берип келген болсо, азыр ошол ааламдан программа берилди. Ааламдан программа түшкөндөн кийин азыркы ошо адамдардын дүйнө элиндеги саясатчылардын ойлоп тапкан мыйзамдары адамдарды ажал азапка гана алып келип атат. Ошондуктан мен кыргыздын духун көтөрүп, өзүн таанытып, дүйнөгө башчы кылам деп айтам. Рахмат. Спасибо. Токтайым Чумаковна, пожалуйста, ваше приветствие. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу менин элим, өрүк зарым баткеним, ошу менин канатым, Жалал Абад кубатым, чүйүм үйүм, Бишкегим тирегим, таласым каным, көлүм жүрөгүм, нарыным тоолорум, жаным менин Кыргызстан, бекем үй бүлөчүн, күчтүү өлкө үчүн номер 2 бюллетенде мен бара жатам. Сиздердин алдыңыздарда бүгүн терең урматтап, башымды ийип, таазим кылып алдыңыздарга келип турам. Дорогая страна, дорогие сограждане, здоровая семья, здоровый ребенок, здоровая семья, крепкая семья. Сегодня я, идущая под номером 2, так как любая семья состоит из двоих, преклоняясь, низко склоняя голову, иду на эти выборы под номером 2 и прошу проголосовать за крепкую семью, за сильную страну, низко склоняя голову перед своим народом. Я очень люблю свою страну, за крепкий, сильный Кыргызстан. Спасибо. Сооронбай Шарипович, пожалуйста, ваше приветствие. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештерим, азыр жаш баладан баштап карыяларга чейин сүйлөгөн дагы ойлогону шайлоо. Бирөө жеңет, бирөө жеңилет, бул да өтөт. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат демекчи, бул дагы өтөт, турмуш улана берет. Биздин талаша турган эч нерсебиз жок. Биздин максатыбыз Кыргызстаныбызды өнүктүрүү. Дорогие соотечественники, сегодня для выборов созданы все условия, чтобы было на равных бороться. И народ Кыргызстана решить судьбу страны. Урматтуу Токтайым айым, урматтуу Арыстанбек мырза, урматтуу Өрбек мырза. Мен бардыңарды бирдей көрөм, бирдей урматтайм. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Спасибо. Рахмат. Анда биз бүгүнкү телетаймаштардын биринчи раундун баштайбыз. Итак, мы начинаем первый раунд. В этом раунде, как мы уже говорили, мой коллега Алмаз озвучит общую тему для дискуссии на кыргызском языке. Алмаз, пожалуйста. Рахмат. Кыргыз тилиндеги маселебиз аймактарды өнүктүрүү деген темага арналмакчы. Республикабыздын калкынын 65% элет жеринде жашап тургандыктан, элетти көтөрбөсөк, биз мамлекетти өнүктүрө албайбыз деген маселе көптөн бери козголуп келет. Эгерде биз ушул негизден ала турган болсок, анда бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү үчүн зарыл болгон эң негизгиделген 3 кадам сөзсүз түрдө жасалышы керек деген 3 маселени белгилеп өтсөңүздөр. Өмүрөк Токтогулович, сизден баштайбыз. Эң негизгиси аймактарды өнүктүрөбүзбү, же болбосо Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүзбү? Бирден бир мынакей парламентте жүргөндө биздин фракция атайын мыйзам кабыл алып туруп,
Алмазбек Шаршенович Атамбаев, биздин президентибиз кол коюп берди. Ким аймактарда кайра иштөөчү ишкананы ачса, ал 5 жылга салыктан бошотулат. Экинчиси, ар бир райондо, Кудай буйруса, мен президент болуп шайланып келгенде, технопарктарды ачып туруп, биз болсо ким кайра иштөөчү ишкана курам десе, бекер жер берип, электр энергияны алып келип берип, жолду салып беребиз. Жана 6%дан ашпаган 7 жылдык мөөнөткө 3 жылдык каникулу менен кредит алат. Будан тышкары, мынакей аймактарды өнүктүрөбүз десек, биз болсо салыктын расширениясын беришибиз керек. Тилекке каршы 2016 жылы налог с продаж деген бар. Ошону отмена кылып туруп, бүгүнкү күндө аймактарыбыз өтө кыйын абалга калды. Бюджеттен 3 миллиард сом жетпей калды. Салыктарды ошо токен болобу, же болбосо энергетика жерден барбы? Ошол жерден 1% обороттон ошо жергиликтүү бийликке калыш керек. Ошондо жергиликтүү жетекчилер кызыктуу болуп туруп, анан ошо инвесторлорду коргойт. Рахмат. Эсиңиздерге сала кетейин, талкуу эркин формада жүрөт. Кааласаңыздар бири-бириңиздердин пикирге кайчы пикир айтсаңыздар болот, суроо узатыңыздар, же болбосо колдоп, коштоп, толуктап дагы турсаңыздар болот. Арыстанбек Бешналиевич, сиздин пикир. Менин пикирим ааламга жол айылдан башталат деп коет кыргызда. Анан айтар элем, адам өзүн биринчи таанымайынча үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, айылда да өзгөрүү болбойт. Бүгүнкү күндө биз көп эле мындай Кудайыма шүгүр, мингенге машинебиз бар, жашаганга үйүбүз бар, жетиштүү. Ошо бир гана жетпегенибиз, адам өзүн тааныбай атат, эмнеге жашоого жаралып келгенин. Адам өзүн тааныбай атат, бир кыла албай атат парз милдетин. Эң эле биринчи сиз айткандай бир кадам, эки кадам, үч кадам дегендей, адамдын жаны ааламдан келерин билип, бул дүйнөгө кеткенде кайтыш болду деп коет, өйдө жака чыныгы дүйнөлөргө кетет. Ошондуктан адам өзүн тааныса баардык ордуна келет эле. Мен анан үнөндөп сүйлөйм. Рахмат. Токтоюм Жумаковна. Может, пока мое время не трогать, я хотела спросить. То есть мы отвечаем на 9 минут, рассказываем свою программу, или же только на конкретный вопрос трижды отвечаем? Вот сейчас Алмаз задал вопрос. Вы отвечаете в рамках своей предвыборной программы, своей политической платформы. То есть высказываете свою точку зрения максимально доступно для телезрителей. За 9 минут или меньше? Нет. Мен түшүндүрүп берейин, кечиресиң Светлана. 9 мүнөттүк убакыт сиздин эсебиңизден бир теманын тегерегинде талкуулаганга кетет. Сиздин эсебиңизден кетет. Бирок анын ичинде азыр сиз мен суроо бергенден кийин жеке пикириңизди, позицияңызды же платформаңызда ушул маселе кандай каралган болсо ошону түшүндүрөсүз. Андан кийинки убакытта кааласаңыз оппоненттериңизге суроо бересиз, же болбосо алардын айткан пикирлерине комментарий жасайсыз, жана башка болуп, эркин талкуу иретинде сөз улана берет. 9 мүнөттүк убактыңыз кеткенге чейин. 9 мүнөттүк убактыңыз кетип бүткөндө биз токтотобуз, андан ары сиз талкууга катыша албайсыз, кийинкиге өтөбүз. Азыр То есть 9 минут в формате свободной дискуссии. Еще раз добрый день, дорогая страна. Кутман кечиңиздер менен урматтуу туугандар, мекендештер. Мен ойлойм, аймактарды кантип өнүктүрөбүз? Эне балага көңүлдү жакшылап курсак. Тилекке каршы эң кыйын абалда жашагандар бүгүн эне бала жана үй бүлө. Үй бүлөнү бекитпесек, үй бүлөнүн касиеттүүлүгүн кайрып бербесек, үй бүлөгө шарт түзүп бербесек, биз элетти өнүктүрө албайбыз. Себеби деген, мынакей мен азыр республиканы кыдырып келдим. Жерлерде тоңуп үшүп турган биздин келиндер, тоңуп үшүп турган биздин апалар, базар экономикасы гана өнүгүп атат, башка эч нерсе жок. Бир дагы пособие алдым деген кишини уккан жокмун. Эң ыйык нерсе энеликти сактабасак, шаар эмес, элет бизге саныбызды көбөйтө турган. Энеликти сактабасак, биз мамлекетти өнүктүрө албайбыз, ошондой эле элетти өнүктүрө албайбыз, аймактарды өнүктүрө албайбыз. Тилекке каршы азыр партиялык система келди. Бул партиялык система жалгыз гана партия эмес, ошо партиянын башында турган инсандардын кызыкчылыгын колдогон система болуп калды. Аймактар унутулду. Ошол себептен конституция аймактарды коргобой калды. Президент ким? Президент аял кишидей, эки парламент менен аткаруучу бийликтин ортосундагы ортомчу.
ортомчулук кылганы менен ал казынаны кандай колдонот, кайга кетирет, кандай жумшайт деген маселени чече алат. Мыйзамдардын коркунучтуу мыйзамдарды өткөзбөгөнгө жол берет. Мен бүгүнкү биринчи сунушум аймактар боюнча азыр президенттик шайлоону күтпөй туруп айтып кетким келет. Анткени ал аймактардан келген салам дуа, мынакей ат башы алай Актала райондарынан келип аткан тоолуу жерлерде турган биздин жарандарга эң биринчиден тарифтик жарыкка тарифтик немени өзгөртүүгө суранам, жана премьерге кайрылам. Себеби деген регионалдык тарифти киргизбесек, ошо бөлүп берип аткан 700 киловатт саат деген керек болсо 1-2 чай кайнаткан гана жетип атат, жана үйлөрдүн да кедейлер кедей болуп, байлар байып атат. Ошол себептен мен сунушум электроэнергияга эки түрдүү тариф киргизүү. Биринчиден бул региональный, тоолуу өтө суук жерлерде турган адамдарды өзгөчө шартта турган үйлөргө атайын регионалдык тариф киргизетип, 700 эмес, хотя бы 1000 киловатт саат кылып бөлүп берүүңөрдү суранам. Экинчи, аял кишинин түшүгү абдан оор. Аял кишинин түшүгү, жумушу түнкү мезгилде башталат. Ошондуктан түнкү тарифти киргизип, түнкү тариф электроэнергия арзан болушу керек. Ошол маалда баласын уктатып коюп, байкуш эне кир жуат, эртеңки тамакты даярдайт, күйөө жолдоштун кийим кечесин түктөйт. Ошондуктан менин сунушум эки тарифти тез арада киргизсек, биз бир топ үй-бүлөлөрдү сактап, жана ошо ажырашкандан алыстатып, бир топ айыл жергесине, элет жергесине жардам беребиз. Жана маянасын көтөрүшүбүз керек бүгүн. Маяна маселеси, пенсиялык камсыздоо маселеси номер 1 болуп атат. Бүгүнкү күндө мынакей акыркы 7 жылды карап келдим. Социалдык тармакка кеткен акчалар миллиарддап эсептелип атат. Былтыркы жылы 60 миллиард сом социалдык защитага бериптирбиз, социалдык тарапка бөлүнүптүр. Бирок бир дагы пособие алдым деген киши жок. Бир дагы балдарга жөлөк пул алдым деген эне жок. 7ден бала төрөгөн баатыр энелер бүгүн кол сунуп базарда отурат. Алар айтып атат, бизде 2 чайнегиң бар, 2 телевизорың бар, жобосу кайната кайненең бар. Кайната кайненең калган жаман алачык тамы бар экен. Сен бай экенсиң деп айыл өкмөттөр өздөрү каалагандай социалдык пособияны калчап, бергиси келсе берет, бергиси келсе бербейт экен. Бирок эне деген эң ыйык нерсе. Энеликти урматтайлык дагы, энелик үчүн биз шарт түзүп бериш үчүн алардын баланы караган мөөнөтүн трудовой стажга теңешибиз керек. Ошол себептен менин сунушум эң биринчи эне балага камкордук көрсөк, эң биринчи элет көтөрүлөт, аймактар көтөрүлөт. Рахмат, убактыңызды карап коюп туруңуз. Сооронбай Шарипович, сиздин пикир? Урматтуу агайын туугандар, айыл жеринде биздин 65% ашык элибиз жашайт. Эң көп миграция сыртка дагы, ички дагы бул айыл жеринен болуп атат. Ошон үчүн биз айыл жерине шарттар түзүшүбүз керек. Биринчи биз айыл жеринде иштеп аткан элди жумуш жолу менен камсыздашыбыз керек. Ал үчүн биз айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Биринчи, биз айыл жеринен өндүрүлүп аткан бүт азык-түлүк продукцияны кайра иштетүү өнөр жайын муну ордуна коюш керек. Мына биринчи жолу биз быйыл мамлекет бюджеттен баштадык 6%дан кайра иштетүү өнөр жайына иштеген ишкерлерге бериш боюнча. Экинчи, биз айыл жерине эң керектүү, айыл чарбасына керекчүү кооперативтерди уюштурганды мына мыйзам киргиздик, өзгөртүү киргизебиз жогорку кеңешке. Андан сырткары үрөөнчүлүк чарбаларды, асыл тукум заводдорду биринчи жолу быйыл кол коюп дотацияны мына баштап атабыз. Менин программада бар 18ден. Биз өзүбүз өндүргөн, өзүбүз өстүргөн мал менен, үрөө менен өзүбүз аркылуу аякташтырып, дыйкан фермерлерди айылда иштеп аткан элибизди камсыз кылабыз. Андан сырткары